Жыл сайын уюштуруп туруу жакшы салтка айланган турнир бул жолу ага катышкан командалардын көп болгондугу менен көңүлдү өзүнө бурду. Ошого жараша оюндар олимпиадалык системада 4 топто өткөрүлдү. Аларда биринчи жана экинчи орундарды камсыгандар чейрек финалга чыгышып, баш байгу үчүн күрөштөрүн улантышты. Мында ийгилик баш калаанын Алга, Локомотив, Минкуш шаарчасынын Минкуш жана жергиликтүү Нарын Шумкалары курамаларына жылмайып, қола медаль үшін Минкуштар мен Алга командасы кез келди. Дээрлик 1 саатка созулган бул беттеш тең чыгуу менен аяктап, эрежеге ылайык Булитте тагыраагы хоккей пенальтисинде 6-5 эсеби менен Минкуш жеңишке жетти. Звенит в ушах лихая музыка атаки. Точней, отдай на клюшку, пас сильней ударь. И все в порядке, если только на площадке великолепная пятерка и вратарь. Ал эми биринчи орунду өлкөнүн жогорку лигасында лидерлерден саналышкан Бишкектин Локомотив жана Нарын шаарынын Нарын Шумкалары талашты. Анын жүрүшүндө меймандар үстөмдүк кылуу менен талай ээлерине эч кандай мүмкүнчүлүк беришпеди. Тескерисинче, алардын кубаттуу чабуулдарынын көбү гол менен аяктап, эсеп айырмасы 7-1 бишкектердин пайдасына жеткенинде оюндун бүтүшүн кабарлаган финалдык ышкырык жаңырды. Буга мээнет кылдык биз жакшы элечи ойногону. Жакшы эле шоттор менен утуп келдик бүгүн. Алыстан келген жолубузду актаганга аракет кылдык, мээнет кылдык. Рахмат ушуну уюштуруп берген организаторлорго дагы. Командаларга да рахмат, жакшы ойноп беришти, аябай сонун. Менин оюмча даярдык жетишпей калды бизде. Ошо даярдык жетишпей, балдарыбыз аз болуп, ошол себептен биринчиге жетпей калдык. Ошентип Кыргыз Республикасынын президентинин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн фондунун эсебинен ортого коюлган 100 000 сомду алган орундарына жараша Локомотив, Нарын Шумкалары жана Минкуш курамалары өз капчыктарына салышты. Ошондой эле турнирдин мыкты оюнчулары деп табылгандарга да баалуу белектер жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Адаттагыдай эле жеңүүчүлөрдү сыйлоо азем менен аяктаган турнирдин катышуучуларынын жана аларга көөрмандык кылышкандардын пикирлеринде Чакан каладагы Ташполот Токтосунов атындагы муз сарайында өткөрүлгөн күч сынашуулар көпчүлүктүн купулуна толду. По итогам заняли. Мелдеш жогорку деңгээлде уюштурулуптур. Бардыгы эске алынган. Көрсө Нарында спорттун бул түрүнө кызыгуулар чоң экен. Ал эми мейман катары бизге түзүлгөн шарттарга абдан ыраазыбыз. Тек гана 3-чү орун үчүн оюнда бир аз чабалдык кылып койдук көрүнөт. Бирок алдыда дагы далай мелдештер бар эмеспи? Очень своих ребят, очень постарались. Антке менен учурда спорттун кышкы түрүнө салган хоккейди өнүктүрүү Бишкек менен Нарында эле колго алынгандай. Мунун кесепетинен өлкө чемпионатындагы курамалардын саны азаюуда. Андыктан азыртан дүрбөлөң коңгуроосун кагып, абалды оңдобосок, жаңыдан гана дүйнөлүк аренада аздыр көптүр ийгиликтерге жете баштаган жагдайыбызды жоготуп алчуданбыз. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын шаары.